Assalamu alaikum достор. Улуттук спорт YouTube каналынын катталуучулары жана жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Достор, бүгүн биз силер менен кыргыздын чаар жылкысы тууралуу сөз кылгыбыз келип турат. Андыктан видеону толук көрүп, катасы болсо комментарийге жазып толуктап кетсеңер болот. Саяпкер Кулданбаев менен болгон маек. Саяпкер Кулданбаев: унутта калган чаар жылкыбыздын тукумун Америкадан таптык. Мунарбек Кулданбаев: унутта калган байыркы тукум чаар жылкылардын клубун түзүп, аны кыргыздын асыл тукум жылкысы катары каттоо аракетинде жүрөт. Мындай тукумдагы жылкылар башка өлкөлөрдө Аппалуза деп аталып, барктуу аттардын катарына кирет. Өзгөчө Америкада кеңири жайылган. Кулданбаевдин айтымында чаар жылкыны көбөйтсөк, Кыргызстан туристтик жактан, ошол эле учурда тарыхый жактан да пайда көрөт. Кулданбаевке суроо: чаар жылкы кыргыздарга таандык экенин кантип билдиңиз? Негизи мен бала чагымдан эле жылкы багууга кызыкчумун. 2007 жылы англиялык Конор Вудман аттуу кино тартуучу адам келип, Жибек жолундагы соода деген даректүү тасманы тартып кеткен. Тасмада жылкы алып сатканбыз. Ошондо базарда турган чаар жылкы кадрга илешип калыптыр. Аны Аппалуза жылкысын багуу менен алектенген Жаңы Зеландиялык аял байкап калып, тасманын жаратуучусуна кат жолдойт. Башында бул жылкы тууралуу билбегендиктен анча көңүл бурган эмеспиз. Зеландиялык аял: ал мен көргөн Аппалуза окшойт, мени анын ээсине жолуктурчу, бул жылкылар дүйнөдө жоголуп бара жатат деп тасманын жаратуучусуна кайра кат жаза берет. Тасманын жаратуучусу акыры макул болуп, ал аялды Кыргызстанга алып келет. Кулданбаевке суроо: мындай жылкылар чет өлкөдө кеңири жайылганбы? Айрым маалыматтар боюнча чаар жылкыларды мурда индейлер минген экен. Алар англиялык баскынчылар келгенде ушул чаар аттарды минип каттуу каршылык көрсөтүшөт. Мындан улам англиялыктар чаар аттарын кырып жок кылууга көп күч жумшаган. Расмий тарыхта Аппалузаны Кристофор Колумб Американы ачканда Испаниядан кайыкка салып алып барган деп жазылат. Эгер ага ишенсек, Колумб кайыгы менен ашып кетсе, 10 же 20 жылкы алып барышы мүмкүн. Андан жылкы санын мынчалык көбөйтө алышмак эмес. Муну тастыктоо үчүн биз Кыргыздын чаар жылкыларынын ДНК анализдерин алып, Америкадагы жана Европадагы Аппалузалар менен салыштырып көрдүк. Жыйынтыгында кыргыз жылкылары менен Американыкы окшош чыгып, Европанын жылкылары такыр эле алыс экени аныкталды. Муну менен биз чаар жылкы Америкага Берингов кысыгы аркылуу өткөнүн тастыктадык деп эсептейм. Белгилей кетсем, Америкада 1936 жылы Аппалузаны кайра жандандыруу максатында расмий түрдө клубу түзүлгөн. Учурда 50-60 мамлекетте өзүнчө клубдары бар. Унарбек байкеге суроо: Кыргыздын чаар жылкысынын өзгөчөлүгү эмнеде деп ойлойсуз? Кыргыздын чаар жылкысынын бою кичине болгону менен күлүктүгү башка аттардан калышпайт. Мен улак тартпагандыктан ойноп көргөн эмесмин, бирок кышында ал атты минип коңшу мамлекеттерди чакырып хорсбол ойноп турабыз. Хорсбол Францияга таандык оюн. Анда баскетбол менен регбинин элементтери камтылып, оюнчулар ат үстүндө беттешет. Мелдештин максаты жерден 3 метр бийиктикте орнотулган атааңдаштын алкагына болушунча топту көп салуу. Ар бир командада 4 оюнчу болуп 10 мүнөттүк 2 таймдан турат. Ал эми жайында туристтерге ат үстүндөгү турларды уюштурабыз. Учурда чаар жылкыларым бир үйүр болуп калды. Дагы да көбөйтүүнүн аракетиндебиз. Чаар жылкылардын баасы канча болот? Дүйнөдө тегине жараша 5 миңден 200 миң долларга чейин сатылат. Ал эми Кыргызстанда катардагы жылкылардын баасында эле. Анда эмнеге бул жылкыны багууга жан үрөп жүрөсүз? Бул дүйнөгө белгилүү жылкы болгондуктан аны минип тоого чыгууга кызыккандар арбын. Бул жылкынын көркөмү келишкен, узак жолго чыдамкай болгондуктан ушул жылкылар аркылуу туристтерди өлкөгө тартсак болот. Кыргызды тааныткан ак калпагы, боз үйү, тоолору эмеспи? Эң биринчи максатым ошолордун катарына чаар жылкыны да кошкум келет. Суроо:
Башкы борбор Американын Айдахо штатындагы ДНК анализдерин кантип алдыңыздар? Башында айтып өткөн Конор Вудман менен Жаңы Зеландиялык аял 2012-жылы атайын Кыргызстанга келип, чаар жылкыларыбызды көрүп кетишкен. Алар жылкылардын канынан, жалынан бир нече тал алып баргандан кийин Америкадагы Тампа университетинин профессору ДНК анализдерин аныктап берди. Кулданбаевке суроо: муну кыргыздарга таандык жылкы катары каттап алсак Аппалуза менен талаш жаралбайбы? Бул байыркы жылкы Кытай тарыхында Уди деген хан Фергана өрөөнүндө көчмөн элдин чаар жылкысына кызыгып согуш ачкан деген маалыматтар бар. Манас эпосунда Саякбай Каралаевдин вариантында Манас 12-ге чыкканда Тору чаар атты минди деген жери бар. Манас минген ак куланын энеси чаар жылкы болгону да айтылат. Учурда Алтай жакта дагы мындай жылкы көп кездешет. Биз болгону өзүнүн атынан атап жатабыз. Аппалуза өзүнүн чаар жылкы өзүнүн жолу менен кете берет. Мындан чочулоонун кажети жок. Мал чарбачылыгы жана жайыттар боюнча илим изилдөө институтуна асыл тукум жылкы катары каттоо үчүн аракеттерди көрүп жатабыз. Анын талаптарына ылайык жылкынын саны көбүрөөк болуш керек экен. Учурда ар аймактарга кайрылып чаар жылкыларды издөө менен алекпиз.